Маткеримов Айбек Тураталиевичке берилет. Рахмат, Нурлан Асанбекович, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Алмаз Акынжанович, биз эми Кыргызстан толуу аймакта жашап туруп, анан таза сууга муктаж болгонубуз бул жакшы көрүнүш эмес да. 2018-жылы Ташкөмүр шаарынын Кызыл Алма айыл аймагында ушул таза суу маселесин чечүү боюнча тендер өткөрүлүп, анын ушул күнгө чейин 17 миллиондук жумуш аткарылып, 17 миллион сомдук. Бирок быйыл акча каражаты бөлүнбөгөнүн негизинде токтоп калыптыр да. Бул эми 5 жылдан бери жасалып келаткан жумушту батыраак бүтүрбөсөк, анын кайра эле жаңы жасалып аткандары эскиге жетип калат. Ошону колго алып, калган акча каражаттарын бөлүп берип, ошол жумуш аягына чыкса деген ой. Андан кийинки маселе, Алмаз Акынжанович, мына бүгүнкү күндө биздин көптөгөн жарандарыбыз ушул жанакы шылуундарга акчасын алдырып коюп, баягы барган жактарынан тиешелүү министрликтерден мындай оң жооп ала албай бизге чейин кайрылуу болуп жатат да. Ошондой кайрылуулардын бири мага бир жаран кайрылган Кара суу базарында ошол Кытай жаранына Вузанчан дегенге бир ийри суммадагы баягы товарны убактылуу коюп турасың деп, ошол боюнча баягы жок кылып жибериптир да, бербей жатат экен. Ал ошол Кара суу райондук ички иштер бөлүмүнө кайрылганда, аны тергөөчү Шы Мамасали уулу деген кылмыш ишин токтотуп коюптур. Кийин мага кайрылуу түшкөндөн кийин, кайрылгандан кийин кайрадан Кара суу райондук прокуратурасына Ош областтык тергөө бөлүмү жиберип, кайрадан ишти жандандыруу боюнча иш азыр кайра жанданды да. Ошол тергөөчүнүн дагы бир жоопкерчилигин карап койсо, эмне себептен, эмне бул биздин ошондой бир жарандарыбыз качанга чейин ушундай оор көрүнүштөрдө туш болуп жүрө берет? Ал эми жөндөн жөн токтотподу да. Бул жерде балким ошол Кытайдын бир акчасын алып ишти кыскартып баягы койгондур. Ошол боюнча дагы бир көзөмөлгө алып, мага жооп берип койсоңуздар, ошол тергөөчүгө кандай чара көрүлдү. Андан кийинки мына ошол эле Ташкөмүр шаарында мына бүгүнкү күндө урматтуу президент Садыр Нуркожоевичтин, Камчыбек Кыдыршаевичтин жана жеке көзөмөлүнүн алдында буга чейинки көптөгөн мыйзамсыз өтүп кеткен сос объектилер, жерлер кайра мамлекетке кайтарылып атат. Ошонун дой мезгилде мына Ташкөмүр шаарында дагы убагында университетке, Жалал Абад мамлекеттик университетине өтүп кеткен Чебурашка балдар бакчасынын имараты бар экен. Ошону дагы кайра кайтаруу боюнча колго алып берсеңиздер, анткени мына бүгүн Ташкөмүр шаарында 1450 бала ушул кезекте турат экен, бала бакчага кирүү боюнча. Эгер ошону кайтарып берсе, мэрия өзүнүн көзөмөлүнө алып, ушул балдарга шарт түзүп берсек дейт. Андан кийинки мына өкмөттүн кийинки жумада бюджети келет деди. Ошол боюнча дагы ушул кыргыз медицинасына дагы мындай жакшыраак көңүл бурулса, бүгүнкү күндөгү акыбалын билебиз. Аны менен кошо ушул Жалал Абад областтык төрөт үйүнүн имараты дагы акча бөлүнбөй, кошумча имараты башталбай турат да. Ошону колго алып койсоңуздар. Рахмат.